Эгерде сизди алсыздык жана чарчоо кыйнап жаткан болсо, бул сөзсүз эле кандайдыр бир оорудан болбойт. Маанилүү себепчилеринин бири кофеин. Ал кыска убакытка сизди сергиткени менен кайра эле көбүрөөк алсыратып коет. Себеби организмдеги сууларды алып чыгып кетет сыртка. Экинчи ушундай эле таасирге ээ болгон зат шекер. Ал дагы бизге кыска энергия берет дагы, таасири жоголгондон кийин дагы да көбүрөөк алсырайбыз. Жада калса ачуулуу болуп калабыз. Ким менен болсо дагы конфликтке барганга даярданып турабыз. Анан эгерде кофеин менен шекер экөө чогуу таасир эте турган болсо, зыян эки эсе артат. Жада калса боорубузга дагы олуттуу зыян келтирип баштайбыз. Үзгүлтүксүз колдонуп жүрө турган болсок. Шекер го мейли азыктарда деле бар. Бирок кофеин эсиңиздерде кала турган ушул суусундуктарда деле болот. Эң жөнөкөй мисал чай жана кофе. Анан ушул экөөсүнө эң бай болгон ушул ичимдик бул энергетик. Энергетиктин зыяны тууралуу маалыматтар баарыңыздарда деле бар. Ушул гемодиализге алып барат деген фактыларда угуп эле жүрөсүздөр. И ошондой тирүү фактылар деле толтура. Ошондой болсо деле аны ичкенди биз токтотподук. Эми анын курамындагы кофеин бардык башка суусундуктарга караганда, жада калса колага караганда дагы ашыкча болот. И шекер дагы синтетикалык болгондуктан зыяны эки эсе болот. Жана экөө чогуу кошулуп таасир эткенде боорго өтө олуттуу зыян тийгизип баштайт. Натыйжада алсырайбыз, бара бара сөзсүз түрдө оорулар дагы пайда болуп баштайт. Андыктан биринчи кезекте ушул суусундуктан алыс болгонду үйрөнөйлү. Эгер чай же кофе иче турган болсок, ага дагы шекер салып ичпейли. Ошондо алсырабайбыз. Анан мисалы бир стакан чай иче турган болсок, артынан мисалы 1 сааттан кийин болсо дагы 1 стакан суу ичип коелу. Себеби ал заар айдоочу касиетке болуп, сууну организмден чыгарып салат. Аны кайра толуктап турчу болсок, алсыздык бизде анчалык көп түзүлбөйт. Маалыматты өзүңүзгө сактап алыңыз. Сөзсүз түрдө жакындарыңызга дагы жөнөтүп коюңуз.